Öz elingdi, öz dilingdi, öz ata saltыңды үйрен, bil. Жана аны көздің қарегіндей аяр сақта, ал сенің өмірің, көрер күнің, içer суың. Арбаңыздар, біз өткен жолы ошол Кыргызстанымда үй-бүлө, топ, тукум, урук, уруу жөнүндө тактап айтканда уруу институтун биз бөлүп тааныганбыз, айтканбыз, талкууладык. Мына Супара этно борбору Кыргызстанымда ошол жалпы биздин шаарга келген конокторубузга, ошондой эле туристтерибизге ошо Кыргызстанымды тааныткан жападан жалгыз борбор десек болот. Анткени бул борборго келген киши сөзсүз түрдө байыркы биздин ата-бабаларыбыз кандай жашагандыгы жөнүндө толук кандуу болбосо да кайсы бир деңгээлде маалымат алары бышык. Мына маегибиздин экинчи бөлүгүн баштайбыз. Мына маегибизге Кыргызстанымды жолго коюунун аракетинде жүргөн Багдөлөт коомдук уюмунун жетекчиси Мелис Мураталиевди чакырдым. Мына өткөндө биз ушу уруу институтуна чейинки бир баскычтарды айтып өттүк. Үй-бүлө, андан кийин топ дедик, топтон кийин тукум дедик, тукумдан кийин урук дедик, уруктан кийин биз уруу дедик. Анан уруулар биригип канатты түзөт, канаттар биригип элди түзөт дедик. Эми бүгүн ушул уруу институт ал кандай башкарылып келген, деги эле түзүлүшү кандай? Бул дагы өтө маанилүү, себеби биз эл деген бул тутум деп айтып атпайбызбы? Тутум болгон соң анын өзүнүн бир иерархиясы же болбосо структурасы, башкаруу принциби болуш керек. Мисалы кыргыздын макалына эле келсек, кыргыздын баягы эл деген тутум экенин, анын башкаруусу болуш керек дегенде да макал далилдер бар да. Мисалы мындай макалдар бар. Башы болбой эл болбойт дейт. Эгер башчы болбосо, анда эл болушу мүмкүн эмес деген өзү принцип болуп атпайбы? Демек, башкаруу деген болуш керек. Себеби баардын ирети, тартиби болуш керек деген сөз. Дагы мындай бир макал бар. Эл башчысы зор болсо, эл бактысы зор болот дейт. Демек, кандай болбосун, эл деген тутум болгондон кийин анын башкаруусу сөзсүз түрдө болуш керек. Ушунун өзү, демек, биз коом түзүлүштү байыркы доордон бери коом түзүлүшү бар, иреттүү, тартиптүү бир коомдо жашаганбыз. Башаламан, эптеп эле бир коктуголотто жашап келген деп бизди союз доорунда окутуп, биздин аң сезимибизди чектеген түшүнүк туура эмес экен да көрсө. Биз илгертен бери эл болгон соң, демек, биз кадимкидей ошондой бир башкаруу принциптерин кошо камтып келгенбиз. Эми жөнөкөйдөн баштайлы. Үй-бүлөдөн баштасак ылдыйдан. Мисалы, үй-бүлөдө биз билебиз, кыргыздын түшүнүгүндө үй-бүлө башчысы деген түшүнүк бар. Үй-бүлө башчысы ким болот дегенде биз үй-бүлө ээси деп коебуз, үй-бүлөнүн ээси деп коебуз. Ошондо атаны айтабыз, эркекти айтабыз, күйөөсүн. Анан азыркы замандын талабында баягы феминизм өтө күч алып аткан кезде адам укугу, аял укугу деп бөлүнүп, ушундай бир саясаттын, дүйнөлүк саясаттын дейбизби, же болбосо бир түшүнүксүз, кыргыз үчүн түшүнүксүз саясаттын таасири менен таңууланган саясат десек. Таңуулангандай коебуз. Биз үчүн биз дагы бир мындай адашуу жолуна кептеп атат да биздечи. Азыркы биздин кыргыз коомунда ушул үйдүн ээси, үй-бүлөнүн ээси, эркек, ата болуш керек, күйөөсү болуш керек дегенде мындай аял затын басмырлангандай көрүшөт да. Мен ушуну бир базга белгилеп айткым келип атат да, кыргызда аял затын эч убакта басмырлаган эмес, аны кемсинткен эмес, андай эмес да. Мен айтайын деген, бирок үйдүн ээси эркек болуш керек, күйөөсү же атасы болуш керек деген сөздө эң биринчи биз ээлик деген сөздүн маанисин түшүнүбүз керек. Ээ болуу, ээлик кылуу дегенде кыргыз эң биринчи мындай түшүнгөн. Эгерде үйдүн ээси эркек болсо, демек ошол үйдүн камкордугу, үй-бүлөнүн табышкерлик маселеси, камкордугу, коргоочулук милдеттерин баары стратегиясы ошол кишиге жүктөлгөн. Демек, ошол киши ошол жүктү көтөргөн. Ээлик кылуу деген эң биринчи жоопкерчиликте менен чектелген. Бүгүн бизде укукка басым кылабыз да. Үйдүн ээсин анда мен башкарам. Бүгүн мисалы үйдүн ээси же үй-бүлөнүн башчысы десе, анда башкарат экен деп турушпайбы? Башкарат деген сөз, башчы башкаруу ал бөлөк нерсе. Кыргызда мындай сөз бар. Башкарган адам толук эмес, башчы адам толук адам дейт. Башкарыш оңой, тияка бияка буйрук айтып дегендей. Ал кыргызга ал кызыксыз. Кыргызга башчы болуу бул өтө маанилүү.
Себеби башчылык деген сөз баш көз болуу, баарына көзөмөл, баарына жоопкер. Эң биринчи жоопкерчилик. Жоопкер анан милдеткер болуш керек. Демек ошонун коргоочулук маселесин, табышкерлигин, камсыз кылуу маселесин баары бир кишиге жүктөш керек. Анан Кыргызда аял затын кемсинтип эмес, аял затын аруу туткан үчүн, аяр туткан үчүн ага андай чоң жүктү үйгөн эмес. Ошон үчүн ээлик кылуу, жоопкерчилик маселесин эркек киши алган. Буга далил тарых булактарында мындай маселе бар. Мисалы, Улуу Кыргыз дөөлөтүнүн учуру тарыхта өтө кызык сүрөттөлөт. Мисалы, 840-жылдан 925-жылга чейин бул кыргыздар дүйнөдө жок мамлекет курган деп айтылат. Бартольд ушинтип жазат. Великодержавие деген терминди берет. Эмне үчүн? Көчмөндөр көп эле бар. Көптөгөн каганаттар бар көчмөндөр тарабынан курулган. Бирок кыргыздар курган мамлекетти ошол кездеги жөнөкөй катардагы каганат эмес, бул улуу дөөлөт, же болбосо великодержавие деп берген. Себеби мындай дейт. Кыргыз мамлекет курганда мамлекеттин тартибин ушундай орноткон экен, темирдей бекем тартип. Ал тартиптен улам мамлекеттин бир үлгүлүк деңгээлге жеткен үчүн өрнөк жараткан экен да. Башка коңшу тектеш жана чектеш элдер, мамлекеттер Кыргыз деген аталышты өзүнүн аталышына кошуп айткан дейт. Мисалы, ошол эле уйгур кыргыздары, ошол эле кумук кыргыздары, ошол эле хазар кыргыздары, булгар кыргыздар деп аталган экен да. Эмне үчүн, эмнеге? Себеби алар тегибиз биз кыргыз менен бирбиз деген экен да. Маселе жок, теги бир кыргыз менен. Бирок ал өзүнчө эл болуп аталып калды, аталыш. Кыргыз өзүнчө болду. Эмне үчүн кыргызга кыргыз деген аталыш өзүнө кошду? Себеби кыргыз үлгүлүккө жеткен экен. Биз да кыргыздай болуп жашагыбыз келген экен да. Анан ошол доорду Кытайдын жазма булактары ушул күнгө чейин сакталган да. Сун династиясында мынтип жазылып атат. Кыргызда 3 нерсе чоң жазага алынчу дейт. Өлүм жазасына. Калган маселенин баары кун төлөө менен чечишкен. Ошол 3 нерсе эң биринчи уурулук дейт, экинчиси эки сөздүүлүк, калпушак, үчүнчүсү чакынчылык дейт. Эгер бирөөнүн мүлкүн урдадыбы, башы кыйылат экен. Калп айтып ушак сүйлөдүңбү, башы кыйылат экен, чыккынчылык кылдыңбы, башы кыйылат экен. Калган маселе кун төлөө менен чечилет. Мисалы, адамды өлтүрүп койсо дагы кун төлөп чечип койчу экен да. Жанагы 3 нерсени өлүм жазасына. Эң кызыгы жаза аны менен чектелчү эмес экен да. Ошол уурулук кылган, же калп айткан, же чыккынчы болгон адамдын башы кыйылгандагы жаза аны менен бүтүчү эмес экен. Кыйылган баш сөөктү атасынын мойнуна элчү экен. Атасынын. Эмне үчүн дегенде, себеби кыргыздын түшүнүгүндө мындай экен да. Сен бу дүйнөгө баланы жараттыңбы? Төрөттүңбү? Ошол балага өмүр бою сен милдеткерсиң. Милдеткер ким болуп атат? Эне эмес, ата. Ошон үчүн атасынын мойнуна элип атат. Ал аял киши, эркек киши кандай күнөө кетирбесин, атасынын мойнуна элинет. Себеби бул үй бүлөнүн башчысы ата, үй бүлөнүн жоопкерчилик, камкордук бүт атанын милдетинде. Анан Кыргызда мындай экен да. Балаң 6дабы же 60дабы, адам болбодубу, коомго терс бир туура эмес иш жасадыбы? Ал өмүр кыйылды, башы кыйылды, ал турган иш. Бирок жоопкерчилик, жазасы чоң жаза атасынын мойнуна. Ошол баш сөөктү, кыйылган баштын сөөгөн атасы өзүнүн өмүр өткүчө мойнунан алганга укугу болгон эмес экен. Мына талап, мына тартип. Жазасы атасына экен көрсө. Себеби атасы жеткиликтүү тарбия бере алган эмес деген сөз. Мына ушундан бул документ, тарыхый документ. Ушундан улам биз эмнени түшүнөбүз? Ушундан кайсы кылымдарга? Бул 9-10 кылымдарда. Ушундан улам биз эмнени түшүнүп атабыз? Демек Кыргыздын үй бүлө институтунда атасынын орду башчы катары, баш көз болуш керек, тарбиялаш керек, жооп бериш керек ошого. Жооп берүүчү киши болуш керек да. Демек укуктан мурун милдет маселесин биринчи орунда коюлганы анык болгон экен да. Ошон үчүн ата жооп берет деген сөз ошол экен. Демек үй бүлөнүн башчысы ата. Бул бир. Экинчиси, ал башчылык дегенде башкаруусуна гана эмес, буйрук берип төргө отуруп алып сен муну жаса деп жумушту бөлүштүрүүдө эмес. Албетте бөлүштүрүүдө, бирок эң оболу ошого жоопкерчиликти милдет алуу. Ошол чоң жүктү көтөрүү. Башка үй бүлөлөрүнүн көзүндө тукумдун ишин айталы. Кайсыл бир үй бүлөнүн иши жүрүшпөй кыйналышса, жоопкерчилик атасында. Эмне үчүн сенин үй бүлөң кыйналып атат? Эмне үчүн сенин үй бүлөңдө кароо болбой атат? Эмне үчүн сенин үй бүлөңдө балдарың тартипсиз болуп атат деген чоң суроо, талап атасына коюлат, энесине эмес. Бүгүнкү коомдо биз эмне болуп атабыз? Ата бала менен иши да жок болуп калып атат. Эмне десе бул эненин милдети деп таштап атабыз. Ушул жерден биз адашып атабыз. Тарбияга эне дагы ата дагы бирдей.
орду бар, бирок жоопкерчилик атасында. Энесинин балага берген тарбиясы туура эмес болсо дагы жоопкерчилик атасы тартыш керек. Себеби үй бүлөдө аял менен эркектин бүтүндүгү, биримдиги биринчи талап. Ошон үчүн кыргыздар айтат, эки жарты бир бүтүн дейт. Эки жар, экөө биригип бир үй бүлөнү кошобуз. Аял эркек. Бүтүндүк. Бирок жоопкерчилик бир кишиде болот. Атада, эркекте. Себеби анын жүгүн көтөрүү, ага жоопкерчилик милдетти алуу, туура эмес иш болсо элдин алдында жооп берүү, аял кишини түртө салып, мына ушул сенден кетти дебестен эркек киши алыш керек деген сөз. Мына философия, мына карагылачы кандай улуулук жатат Кыргызда. Тукумда бул бир тууган үй бүлөлөр да. 7-чи муунга чейин бир атанын балдары бүлө куруп тукум болуп жашап келатат да. Анан ошолордун өз ара катнашы бар да. Үй бүлөдө өз ара катнашып турат, атасы чечет бар. Тукумга келгенде, тукумда аксакал деген сөз ушунда келет. Мисалы, көбүнесе тукумда аксакалдар билет дейт. Аксакал деген сөз ошол тукумдун ичинен биз ойлойбуз сөзсүз түрдө жашуулуу болуш керек. Жок, андай эмес. Топ баш. Топтучу биз мындай промежуточный деп атпайбызбы, орусча айтканда, же болбосо ошонун ичинде. Ал деле ошондой эле негизде, бирок биз тукум деп көбүрөөк басым кылабыз, себеби үй бүлө, тукум, уруу деген бул калыптанган түшүнүктөр. Демек аксакал тукумда болот экен. Тукумда болот. Анан ошол аксакал дегенде биз жашуулуусуна карабайт. Ошол тукумдун канча үй бүлө түтүн бар да, ошонун ичинен баарына баш көз болчу. Дарамети бар, билими, тажрыйбасы бар, ошончолук. Сөз өтүмдүү элге, өзүнүн тукумунан сырткары жашап аткан эл арасында кадыр баркы бар, эмгеги, кызматы сиңген, демек элге алымдуу болгон, кадырлуу киши бар да бирөө. Аны эл да билет, аны тукум ичинде элер да билет. Тукум ичинде жок биздин аксакалыбыз ушу десе, тиги эл дагы эсептешпейт. Жок, силердин аксакалдар тигил деп алар өздөрү айтат. Бунун сөзү өтөт. Оозунда сөзү бар, колунда иши бар дегендей, эл дагы тараза, тукум дагы билет. Мына биздин намысыбызды ошол коргойт деп, ошол аксакалды өздөрү чыгарат. Ошол аксакал маселе дагы мындай, ал жерде аксакалды шайлоо болбойт тукумдун ичинде. Мен аксакал болоюн, сен аксакал болоюн деген түшүнүк жок, ал табигый болот. Биринчиден турмуш тиричиликте согуш болобу кандай болбосун, ошол жерде тукумдун иретин, тартибин бардыгын камсыз кылып ошого жоопкер болгон бирөө өзүнөн өзү болот да, тукум ичинен өзү чыгарат. Жоопкерчиликти бирөө алат дагы, бирөө жетектейт. Мына ошону аксакал дейт дагы. Анан эл дагы ошол менен эсептешет. Анан эл менен тукумдун ортосунда эмне маселе иш болбосун, көпүрө аксакал болот. Жана үй бүлөдө башчы дегендей. Ошол муну кыргыздар аксакал деп коет. Анан аксакал десе биз бүгүн ойлоп атпайбызбы, жанагынтип сакалы жайкалган, карылыгы жеткен. Ал башка маселе. Бирок жана тукумдун ичинде келгенде ошол тукумдун кийин барып ошол тукумдун аксакалын бий деп да атап келген. Бирок бий деген түшүнүк бир аз өйдөрөөк турат. Мисалы, урукта бий дейт, урууда баш бий дейт. Себеби уруу чоң да, баш бий. Уруулар биригип туруп канатка бирип атпайбы? Аны канат бий дейт. Канат бий деген да түшүнүк болгон. Анан баш бий, канат бий же чоң бий деген түшүнүк деп айтылат. Ар кандай булакта айтылат да. Мен азыр баягы излегенибиз боюнча баш бий деген урууга туурарак келет, анан чоң бий же канат бий деген ал канатка туура келет. Кээде баш бийди канат бийге айлап коет. Бирок баш бий деген сөз жана уруу деген 40 уруу деп атпайбызбы? Ар бир уруунун өкүлү ошо, ар бир урууга башчы деген туурарак келет да. Ошого баш бий деген урууга таандык дейбиз. Жөн эле бий бул уруктардын бийи. Анан жанагы кээде тукумга да бий деп айтылат дегенибиз. Жана мен өткөн берүүдө айтпадым белем, жанагы бир тукумда түтүндөрдүн саны көп болгондо, анан ал урук болуп уже бул аргасыздан келген бай ирет тартипти камсыз кылууда бир нече урук болуп кетет да. Ошондо уруунун бийлери болот, тукумда аксакал болот. Эгерде бир эле тукум өзү уруктун да милдетин аткарса, анда аларда бий болуп калат. Биз 7 атага чейинки баланчанын урпактарыбыз деп бүгүн тирүү жашап аткан үй бүлөлөрдүн саны аз эле болсо, ал тукум бойдон калат дагы дароо урууга биригет. Эгер ошол бир тукумдун урпактары көбөйүп кетсе, 7 атага чейин, бирок саны көп. 200, 300, 500 болуп кетти. Түтүндөр 500 болуп кетсе, аны жана башкарууда санак ирет тартипте аны урукка бөлөбүз. Ошон үчүн бир нече уруу болуп кетебиз. Тигил уруунун алдында баланча уруктар. Анан ошо уруктардын башына бийлер келет. Эгерде уруу жок болуп туруп бир эле тукум менен кетсе, анда тукумдун бийи болуп кетет. Бий деген бул уже жанагы административдик башкаруу
орган кылыптары келип кетет. Ошол бий деген сөз, бул бий деген өтө кызык да. Иерархиялык тутум мындай: үй бүлөдө башчы ата, тукумда аксакал, кээ бир учурда, көбүн учурда аксакал, кээ бир учурда ал бий болуп кетет. Анан урукка келсек, сөзсүз түрдө ал бий бар, уруктун бийи, андан жогору барганда уруунун баш бийи. Андан өйдө барганда канат бий же чоң бий болуп кетет, үчөө бириккенде анан элдин башчысы болот. Ал падыша же хан болуп кетет. Эми бий деген институтка келет. Мисалы бий, ал тукумда бий болобу, баш бий болобу же канат бий, чоң бий болобу? Бий да, негизи функциясы бир. Ал немеси деңгээли эле өсөт. Эми бий деген эмне кызмат аткарат? Мына ушуга келгенде бул жерде өтө кызык маселе бар. Мисалы, биз азыр мамлекетте жашап атабыз, Азыркы биздин мамлекетибиздин тутуму, мамлекеттик түзүлүш тутуму бул кыргыздык эмес. Батыштан келген, тактап айтканда, мен жиликтеп да берем. Азыркы мамлекеттик түзүлүштүн тутуму гректердин демократиясы принцибинде, Римдин укуктук теориясынын негизинде, анан англосаксондордун башкаруу принцибинин негизинде мамлекеттик тутумубуз турат. Мисалы, демократиялуу мамлекет биз дейбиз. Бул гректердин демократиясы. Анан мамлекет, укуктук мамлекет дейбиз. Бул Рим укугунун теориясынын негизинде. Анан мамлекеттик түзүлүш, башкаруу органдары. Бизде мыйзам чыгаруучу орган бар, аткаруучу орган, анан сот органы бар. Бул англосаксондордун ойлоп тапкан. Үч бутактуу бийлик. Эми бунун баары бул кыргызга түк жакын жолобойт. Бизге жукпайт бул бийлик. Мен муну так кесе айтам. Эмне үчүн бизге бул жукпайт? Эми ойлонуп көрсөңүз, мына 91-жылдан бери эгемендикти алып, Союз учурда башкача болчу. Эгемендикти алып өзүнчө мамлекет, демократиялык коом курдук дегенден баштап биз адам укугун туу тутуп, демократиянын принцибинде жанагы 3 бутактуу бийликтүү мамлекетте жашап атабыз. Демек, демократия гректердики, Римдин укугу, анан англосаксондун башкаруу. Бул принципте мына карап көрсөңүз, башкаруусунан баштайлы. Башкаруусунда мыйзам чыгаруучу орган. Мыйзамды ким чыгарат? Адамдар. Адамдар чыккан, ойлоп тапкан эрежени башка адамдар аткарат, дагы бир адамдар тескейт. Туура аткардыбы, туура эмес аткардыбы? Туурабы? Соттоп атат да. Бирөө аткаруучу, бирөө сот. А бирөө мыйзам чыгаруучу. Мындай акылга салсак, кыргыздын түшүнүгү менен, бир адам бир нерсени ойлоп табат, бирөө адам ошону аткарат, бирөө аны тескейт. Туурабы же туура эмеспи? Эми кыргыздын жашоосун карайлы. Биздин кыргыздын түшүнүгүндө жашоо эрежеси дегенде бул негизги эреже, бул салт. Жашоону тескейт эреже. Салт боюнча бул болот, мындай кылыш керек, бул учурда мындай, бул салт. Салттын автору адамдар эмес, ата-бабалардын салты деп коебуз. Бирок бир адам баланча фамилиясы түкүнчө автор ушул деп айта албайбыз. Себеби мыйзам адамдын акылы менен ойлоп табылган мыйзам, жана биз бүгүнкү айтып аткан мыйзам. Ал убакыт жагдайга жараша улам өзгөртүлүп, толукталып, кемитилип, жоюлуп, жок болуп, жаңы мыйзам болуп келе берет. Себеби жагдай шарт өзгөрүлөт. Себеби адам өзү мындай бардык логикалык негизде караганда адам абсолют эмес. Адамдын акылы канчалык адам акылы? Чектелүү да. А салт деген адамдын акылы менен ойлоп табылган эмес. Салт кыргыздын түшүндө табияттын, жашоонун мыйзамына ылайыктап, өзүнүн коомдун жашоо тартибин ошого ылайыктап иштеп чыккан. Салт муктаждыктан келген. Салтта кыргыздын бардык салттары жашоонун муктаждыгынан келип, жашоодо ынтымактуу болбосок бирөөгө жем болот экенбиз. Кой, ынтымак биринчи маселеде болуш керек экен. Көпчүлүктүн кызыкчылыгы биринчиде болуш керек экен деген бул жашоонун муктаждыгынан келген эрежелер, мына ошол салт дейт. Буну адам өзү отуруп алып ойлоп тапкан эмес. Ушундай болсунчу деп. Жок. Буну жашоодон кагуу, сокку, угурунуп, кагылып, сокку жеп отуруп, баягы адашып, жаңылып, жазатайып отуруп сабак алат турмуштан. Анан ошондон аргасынан бир эрежелерге баш ийип, ошону салт деп тутуп келген. Кыргыздын түшүнүгүндө салт жашоо, табият өзү муктаждыган белгилүү эрежелер, табияттын эрежелери менен шайкеш болот. Ошону салт деп тутабыз, ал негизги эреже. А ошонун жашоодо аткарылышын аткаруу органы дегендей. Аны кимдер? Аны бийлер аткарат. Бирок бий деген аткаруу органы эмес. Бизде өзүнчө сот болгон эмес. Ошол бий аткаруусун дагы анан талаш маселе болсо, ошону жөнгө салуучу да бий болгон. Себеби орустардын изилдөөлөрүндө баягы Борбордук Азияны
толугу менен каратып алганда баягы 19 кылымда айтып атам, 19 кылымда, 18 кылымдан баштап булар кызыга баштаган, изилдешкен, 19 кылым биз курамына кирдик да. Ошондо булардын изилдөөлөрүндө документ түрүндө жазылып турат. Кыргызда бий деген бул ошол эле көбүн эсе алар эмнеге жазган? Бийлер элдин ичиндеги талаш маселелерди жөнгө коюучу, как судья деп, же соттор деп эсептешкен. Бирок ошол эле убакта ошол эле бийлер баардык иштин эмне иш болбосун ошонун башында турат да, аткаруусун да кошо алып кетип атпайбы. Жол баштап кетип атат. Керек болсо чарбасы болобу, согуш болобу, эмне маселе болсо ошол аткаруу ишинде дагы жөндөп турган, көзөмөлдөп турганы бий да болуп атат. Анан ичинде эмне чатак маселе болсо, эгерде кокус, түшүнбөс талаш маселе болсо, ошону жөнгө салуучу жанагы соттун да милдетин аткарат. Ошону бий деп айткан. Муну орустар жазып атат. Демек, кыргыздын түшүнүгүндө бий деген аткаруу менен көзөмөлдөө. Эмнени аткаруу, эмнени көзөмөлдөө? Салт наркты. Анын автору адам эмес. Кыргыздын түшүнүгүндө ушул принцип, башкаруу принципи, бул биздин түшүнүгүбүздө, балким башка отурукташкандар үчүн туура эмес, бирок биздин түшүнүктө бул жерде жеке адамдын кызыкчылыгы эмес, көпчүлүктүн кызыкчылыгы. Себеби салт нарктуулук деген бул бир адамдын кызыкчылыгы эмес, бул көптүн кызыкчылыгы. Анан табият менен шайкеш мамиледе. Ошонун принцибин бузбай сактайлы деп, эмне иш кылбасын деп ошону өзү баштап аткарууда органда аткарып атат бий. Анан ошону кайра көзөмөлдөп туура эмес болсо да соттоп атат. Соттоп атат дегеним кандай? Адашып калган, жаңылышып калган деген ошо бий келип туруп сен мындай деп өзү соттоп атат. Бирок өзү да жаңылып калышы мүмкүн да. Ага келгенде анын алдында турган жанагы бийдин алдындагы аксакалдары бар да. Мисалы жанагы уруктун бийи ал тукумдун аксакалдарынан ичинен бирөөсү кетет. Калгандары кеңеш катары турат. Урук бийлеринен баш бий чыгат. Баш бийди көзөмөлдөп аны тескей турган урук бийлери, алар аксакал болуп берип турат. Ошондо аксакалдын экинчи орду жана аксакалдар кеңеши же болбосо азыркыдай курултай деп атабыз, ал табигый түрдө иштеп атат. Анан мисалы уруунун баш бийи бирөө болот дагы атасына баласына өзөт деген түшүнүк жок. Эгер ал киши ар кандай себеп менен жаракат алды, же өлүп калды согушта, анын ордун бирөө ээлеш керек да. Анын баласы деген түшүнүк жок. Же ал кайсыл уруктан болсо анын ичинен бирөө эмес, жанагы урук бийлердин ичинен тандыктуусун андан кийинкисин чыгарат. Демократия деген мына ошол биздики. Ошону чыгып анын ордун басат дагы, аны кайра булар тескеп турат, жөнгө салып. Орусча айтканда делегирует да деген түшүнүк бар. Мына бул табигый түрдө ал жерде шайлоо болгон эмес. Ал жерде урук бийлери карап туруп, баш бийди койгондо, урук бийлери карап туруп айтат, биздин арабыздан уруунун намысын көрсөткөнгө ичибизден кимибиз, эмгебизсиң? Ондан башкабыз жок, ушуну алып чыгабыз деп. Анан бияктан бир урук бий чакка кеттиби, баш бийге. Анда биякта урук бийдин орду калса, ал тиги тукумга кайрылат да тукумдан бирөөнү бияка жиберет. Табигый түрдө кетет. Бирок чакка жөнөтөт десе, кээ бирлер ойлойт, өзүнчө бир өргө тигилип өзүнчө. Жок, кадимки өзүнүн үйүндө эле жашайт. Болгону маселе болгондо эле ошол киши өзүнүн милдетин аткарат. Милдетин. Кызмат, орун, кресло деген түшүнүк жок, өзүнүн эле катардан эч айырмасы жок, өзүнүн эле үй бүлөсүндө, боз үйүндө эле жашай берет кадимкидей деген эле сөз. Табигый эле. Мына мен ошону айткым келип атат. Эми ошондо салыштырганда көрдүңүзбү, биздин ата-бабалардын, кыргыздын дүйнө таанымында теңдик маселеси биринчи орунда турган. Эмне үчүн дегенде, азыр экинчи маселеге келели. Жанагы башкаруу принцибин айттык да. Мыйзам чыгаруу, аткаруу, сот. Кыргызда ал мыйзам чыгаруунун кереги жок, ал бар болгон. Ата-бабалардан бери даяр келген. Ошол бар болгон үчүн биз эл болуп калыптанып, ошол принципте салт нарк менен жашап келатабыз. Болду. Ал башында калыптанат. Эгер жашоо ушундай бир өзгөрүп, жаңы бир жагдайлар болсо, аргасынан жаңы эрежелер иштелсе, салт болуп кирет дагы, аны кайра толуктап эле кошо жашап кетебиз. Бирок мындай бир 10 жылда, 100 жылда жаңы салт келет деген туура эмес. Ал кылымдап чогулуп бир аргасынан келген бир турмуштук тажрыйбалардан чыккан натыйжада талап болсо, ошондон уламанан киргизилген. А негизи эл болуп калыптанганда ушул жашоонун эрежесин өйдө төмөн ысык суунун баарынан өтүп, бир белгилүү эрежелер иштеп чыгып, анан ошонун негизде эл болуп, улут болуп калыптанып жашап келген. Анан ошону эле улап келатабыз биз болгону. Эми экинчи маселе теңдикке келгенде. Мисалы гректердин демократиясы дейбиз. Мына биз демократия болгон. Демократия дегенин өзүндө эле эгерде тереңинен карап көрсөк, принциптерин мен айткым келип атат да. Мисалы Грециянын өзүндө пайда болгон. Черчиллдин бир айткан сөзү бар. Демократия бул эң башаламан башкаруу деп айтат.
жаман башкаруу дейт. Бирок андан жакшысын адам ойлоп таба элек деп Черчиллдин айтканы өзүнө туурадыр, өзүнүн элине, өзүнүн ошол коомуна. Бирок кыргыздын түшүнүндө бул кошпогон нерсе. Ооба, адам ойлоп таба элек дегени туура. Жакшысы ал мүмкүн өздөрүн. Бирок мен мынтип айтар элем. Грециянын тарыхын излесек, Европада негизги эң алгачкы цивилизация бул Греция цивилизациясы. Гректер. Греция демократияга чейин дагы бир нече башкаруунун баскычын башып өткөн. Ошонун бири, мен баарын айтпайын, демократияга чейин аристократия деген принцип бар болчу. Ошол аристократия кийин алда бузулуп, андан кийин ахлократия дагы бирдеме кетти, анан келип анан демократия келди. Бирок аристократия жөнүндө айткым келип атат. Аристократия деген эмне, демократия деген эмне? Терминдерин өзүн талдайлы. Бул изилденген, аныкталган, такталган. Демократия бул демос, анан кратос дейт. Демос деген эл, кратос бийлик. Эл бийлиги деп коет. Эл бийлейт деген сөз. А аристократия деген, ариста деген бул эл жакшылары деген сөз. Кратос бийлик. Демек, элдин жакшылары элди бийлеген экен башында, аристократия. Анан кийин ал жарабай калды да, анан демократия болуп калды да, демос эл өзү башкарыш керек экен. Эми ушундан эмне үчүн ушундай болуп чыкты? Себеби башында аристократия дегени бизге бир аз окшошак. Себеби ариста деген сөз эң мыктылары, тажрыйбалуулары, билимдүүлөрү, татыктуулары деген сөз. Ошолор башкарып келген, бирок ал жерде теңсиздик маселе болгон. Себеби өзү гректер башатынан бул отурукташкан коом, а отурукташкан коомдун эң бир башаттагы туура эместиги теңсиздиги. Отурукташкан коом, биз тарыхты изилдебейбиз, окубадыкпы? Отурукташкан коомдо эмне пайда болгон? Теңсиздик эң алгачкы община коомдон ажырагандан кийин теңсиздик пайда болгон. Мисалы, адам коомунун өнүгүшү боюнча окумуштуулар мынтип изилдейт. Алгачкы община коом болгон. Адамдар жамаатташып жашаган. Анда теңдик болгон. Андан кийин эки багытка бөлүнүп кетти. Отурукташкан маданият менен көчмөн маданияты пайда болду дагы. Отурукташкан маданиятта кул элөөчүлүк коом пайда болду. Анан тигилер айтат, көчмөндөрдө деле ошол болгону, бирок болгон эмес, мен азыр жүйөсүн айтам. Отурукташкан коомдо кул элөөчүлүк пайда болду. Кул пайда болду, анан кул элөөчү болду. Мына ошол коом пайда болгондон кийин теңдик өлдү. Бирдей эле адамдар, бирөө ээси, бирөө кулу. Анан кул элөөчүлүк коомду феодализм өзгөрттү дейт. Феодалдык коом. Феодалдык коом ошол эле кул элөөчүлүк, бирок кул элөөчүлүк доордо кулдар кишенге салынган болсо, эрксиз болуп. Феодалдык коомдо кишендер алынган, бирок дагы эле эрксиз. Ошол эле кимге баш ийет? Кожоюнга. Андан кийин феодалдык коомду буржуазиялык революциядан кийин капитализм өзгөрттү. Окумуштуулар өздөрү айтат, батыштын окумуштуулары айтат, капитализм бул кул элөөчүлүк доордун эң өнүккөн деңгээли. Кул элөөчүлүк эле болду. Себеби капитализмде ошол кулдарды, жана феодалдагы крепостнойлордун кишендер бошолгон да, бирок эрксиз болгон. Эркиндикти берип койду. Эмне кылсаң ошол, бирок анын ээлигинде эч нерсе жок. Ал аргасыздан ээлиги бар адамга келип жалданып кызмат кылат. Капитализм деген ошол. Эми маселе ушунун башаты эмнеден келип чыкты? Кул элөөчүлүк коом эмнеден келип чыкты дегенде, жерди менчикке алган адам кул элөөчүгө айланып калды. Себеби ээлигинде жер бар, жеринде жөмөмөш өсөт, аны пайдаланып байыйт, аны жери жок, ага келип жалданат. Же болбосо аны басып алат да, аны кулга айлантат. Мына ошол теңсиздик ошондон пайда болгон. Байуудан пайда болгон, мүлк топтоодон пайда болгон, жерди ээликке алгандан баштап. Эми көчмөндөргө келели. Көчмөндөр башатынан алгачкы общиналык коомдон бери караганда көчмөндөр 18-кылымга чейин, кыргыздарды деле айтайынчы башка. 18-19-кылымга чейин кыргыз көчмөндөрүндө баланчанын менчик жери деген түшүнүк болгон эмес. Эгерде жер менчикте болбосо, анда баюу принципи, менчиктештирүү, кул элөөчүлүк принципи жок анда. Теңдик сакталат. Кыргыздар көчмөн маданиятынын өкүлү катары, көчмөндөр негизли айтайын. Ошо баягы капитализм дооруна чейин биз теңдикте жашап келгенбиз. Орус империясынын курамына кире баштагандан кийин биз отурукташкан феодалдык, анан капиталисттик доорго өтүп баштадык. Капиталист. Андан өтүрүп орустар социализмди курду, капиталисттик эмес, феодалдык коомдун. Орустар келип, анан союз түзүлгөндөн кийин биз социализмге өттүк дагы, анан бизде мынтип айтышты. Кыргыздар бактылуусуңар, силер феодалдык коомдон дароо социализмге өтүп кеттиңер, капитализмди көрбөй туруп.
Биз феодалдык коомду деле көргөн жокпуз. Орустардын курамына киргенде феодалдык структураны түшүнүп, түшүнбөй мынтип баш көтөргүчөктө ал доор бүттү да дароо социализмге секирип, биз түшүнбөй калдык. Бирок социализмдин принциби бул жамааттык принцип болгон үчүн, бизге жакын болгон үчүн, биз ошондон анча-мынча элдүүлүгүбүз жоготпой, биз өзүбүздүн наркоз салтыбыз менен жашап келдик. Бирок мамлекеттүүлүк талап, тартип башкача болду. А эми эгемендүүлүккө келгенде союзуң да жарабайт, тиги да жарабайт деп туруп, жапайы капитализм дооруна келдик дагы. Биз жанагы башта сиз айткан эгоизм менен индивидуализмдин туткуну болдук дагы. Биз азыр ар кимибиз өзүбүз кызыкчылыгыбыз үчүн жашап калдык дагы. Бул себеп ошол эрежени баары ошондо калып атат. А баштапкы келаткан теңдик принцип бизде өлүп калды. Өлүп калды эмес, эми жоголуп баратат. Көмүскө калып баратат. А эгерде тамырынан изилдесек, бизде жанагы теңдик принциби башынан бери келаткан. Ошол теңдикти камсыз кылган жана бий институту болгон. Ал башкаруучулугун алган, ишке ашыруу же болбосо сап башында туруу. Иштесең сен биринчи өзүң иштеп көрсөт деген сөз. Жана кол башчы деген сөз. Кыргызда көчмөндөр жана согуш тактикасында дагы кол башчылар, бийлер кол башчы болуш керек. Сап башында ошо кылыч найзанын учунда өзү болуш керек. Бул көчмөндөрдө ошондо. Отурукташкан элде башкаруучулар отурат артта. Бекинип алып башкарып эле турат. Сен бар. А көчмөндөрдө андай эмес. Себеби ал аткаруусунда турат. Аткаруу дегенде мен биринчи аткарбасам булар кантип аткарат? Мен көрсөтүшүм керек. Мен жол башташым керек деп жол башында турат. Анан туура эмес болсо дагы ошол жол баштаган башында турган киши гана тажрыйба топтогон үчүн гана билет кайсынысы туура эмес. Анан туура эмес талашмасы эле болсо ошону чечет. Эгерде өзү адашып калса, өзү теңдүүлөр болгондор кайра аны ордуна түздөп коет. Мына теңдик маселеси. Мына биздин демократия деп коелучу. А тигилерде андай эмес. Эми толуктоо гректердин демократиясы, мен таң калганым, демос деп атпайбы? Эл деп атат. Бул башатында булардыкы кыйшып кеткени, демос деген ким деп тереңирээк түшүп келгенде, демос деген бул Греция мамлекетинин эл эмес, Греция мамлекетинин кул ээлөөчүлөрү, жер ээлөөчүлөрү деген сөз. А бирок ошол эле гректерде кулдар жашаганда, алар бийликке тиешеси болгон эмес. Демек, теңсиздик болгон башатында эле. Ошондо деле. Анан ошондой теңсиздиктин негизиндеги эл өкүлдөрүнүн бийлиги, биз азыр ошонун үлгүсүн көрүп атабыз. Теңсиздиктин өкүлдөрүнүн бийлигин көрүп атабыз. Эмне үчүн? Себеби колунда барлардын өкүлдөрү барып туруп бийлик өтүп атат. Колунда барлар акчалуулар, байлар. А колунда жоктор, алар жана кул катарында көрүнгөндөй эле сезилип атат. Бирок илгеркидей кишенделбеген, ой жок сен эркинсиң деп алдап атпайбы бизди. А чындап келгенде капитализмдик доордо мүлкүң бар болсо сен кул ээлөөчүсүң, мүлкү жоктор алар кулга айланат. Көрүнбөгөн кишенге салынат. Тигинин жумушун аткарып аргасынан курсактын айынан, жашаштын айынан тигиге малай болуп жашап иштеп атпайбы. Капитализм принциби ошол. Ошол эле кул ээлөөчүлүк доордун өнүккөн. А принциптер ошол эле айтат. Принциби теңсиздик. Кыргыз коомунда, баягы биз көчмөн коомда, бизде кул ээлөөчү болгон эмес. Жет атасын билбеген жетесиз кул деген макал бар. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул жанагы эгерде адам жет атасын билбесе, кайсы тукумга таандыгын билбесе, тукумга таандыгы жок болсо, анда урук уруу элге таандыгы жок деген сөз. Кайсы элге кызмат кылат деген сөз. Демек ал жеке өзү үчүн жашайт деген сөз. Өзү үчүн жашаса, демек өзүнүн кара курсагынын кулу деген сөз. Кыргыздын түшүнүндө эч элге байланышы жок, өзүмчүл болсо анда кул деген ошол. Себеби жанагы эрксиз кулдар өзү үчүн жашашкан, кара курсак үчүн. Тиги коомду көрүп туруп, эл менен иши жок, элдин кызыкчылыгына, жалпылык кызыкчылыкта болбосо, анда ал кул экен деп койгонда. Жана отурукташкан коомдо кул менен салыштырып. Экөөнүн ортосунда төө менен бедай. Айырмасы өтө чоң. Баш аягы. Ошол кулдарды жет атасын билбеген жетеси кулду кыргыздар экинчи макал мынтип айткан. Тирүү болуп санда жок, өлүү болуп көрдө жок дейт. Тирүү болуп санда жок деген сөз, тирүү болуп туруп санда иретте болушуң керек. Катарыңды бил, элдин катарында бол. Демек, кайсы бир тукум уруунун катарында бол да дейт. Жоксуңбу, анда сен тирүүнүн өлүгү деген сөз. Өлүү болуп көрдө жок болуп көмүп койгон жокпуз, арабызда жүрөт. Бирок санда жок деген сөз. Мына ошол жетесиз кул дегендер ошолор. Кул деп биз ошону айтышыбыз. Биринчи, экинчи мааниси дагы теңдиктин үлгүсүн ушундан көргүлө. Кыргызда согуштар болот, жоодон туткундарды алып келчү.
туткундарды малай кылчу, кул кылчу, кишендечү, жумушка салчу деген ал жомок. Ал отурукташкан элде ошондой болгон. А Кыргызда туткунга алып келсе жоодон. Ошол туткунга келген жөнөкөй кишини туткунга алчу эмес. Маселе ошол жоодон туткунга келген жоону келип сүйлөшүп, ыйлеп келип туруп ага адамгерчиликтүү мамиле кылып, эгерде ал көнсө, биз менен биздей болуп жашаганга көнсө, ошол кээ бир туткундарды ак үйлүү кылчу. Мына ак үйлүү деген түшүнүк бар. Эмне деген сөз? Өзү сөздүн өзү ак деген сөз, акыйкат, таза деген сөз. Жаман ниет жок. Ак үйлүү кылды деген сөз ошол туткунга келген жоону дагы кадимкиде өргө көтөрүп, аны үйлөнтүп катарга кошчу. Биздин катарыбызда бизге айланды деген сөз. Орусча айтканда один из наших дегендей. Же болбосо ал биздин катарыбызга кошту да бизди өздөй көрдү. Жатты өз кылды деген сөз. Биздин тартип менен, биздин баалуулук менен, биздин нарк менен жашаса, көнсө, анда ошентип ак үйлүү кылып туруп катарына кошчу экен. Буну эмне үчүн кылган? Себеби биринчиден анын адамгерчилик сапатын көргөн. Асылдыгын баалап, ошону катарына кошчу. Себеби ошондой адамдарды кордоочу эмес, душман болсо да. Эгер катарыбызга көнсө, кошулса, кийин кокус ошол эл менен, жоолашкан эл менен дагы чатак болсо, ошол киши элчи болуп берчү бизге. Стратегия. Стратегия биринчиден. Мамиле түзүү, эл аралык мамиле. Экинчиден, теңдик маселеси. Жоо болсо дагы жөн эле жер тепкилеп аны жерге батырып, аны өлтүрчү эмес да. Аны асылдыгын баалап туруп, кайра катарына кошчу. Ошентип өзү жат кылган деген түшүнүк болгон. Мына ушундай нерсени көрүп туруп, мына Кыргыздын мунун көрүнөрү бул деген жанагы жашоонун теңдик маселеси биринчи философиясы. Анан ошол теңдиктин принцибинде башкаруу принциби болгон Кыргызда. Ошону жанагы бий институту менен алып кеткен. Бий демек эки функцияны алып кеткен. Биринчиден сен аткарууда сен сап башында бол. Жол башында бол. Өзүң үлгү бол, карыганда эчит. Экинчиси туура эмеси болсо ошону көзөмөлдөө өзүң эле. Өзүнчө сот, өзүнчө шайлап, ал эгерде туура эместик жок болсо сот эмне кылат? Эчтеке кылбайт да. Эмне кереги бар ага өзүнчө кызмат берип? Ошон үчүн Кыргыздарда түрмө болгон эмес да. Болгон эмес. Эмне туура эмес машина болсо, кун төлөө менен чечилчү же жазага алынчу болду. Манаста мындай кызык жер бар да. Мына бий деп атпайбызбы? Манаста жанагы чоң казатка аттанып атканда аттанды да. Бүт кыргыз уруулары биригип чоң кол армия түзүлдү. Анан ошол колду жетектөө кол башчылыкка кимди шайлайт? Манас карап туруп Алмамбет жарайт. Биз Кытайга баратабыз. Кытайдын жеринен төрөлгөн, сырын билет, жолун билет, тияк баарын билет деп туруп, кол башчылыкты Алмамбетке тапшырат да, анын үстүнө ал жерде жана Каптоосунда барганда ошол аскердик окуусун окуган да бул. Баягы азыркыча айтканда генералдын окуусун окуган дегендей да, академиясын окугандай. Анан ошого берет дагы, анан ошол жерде бир тамашалуу жер бар. Катарга туруп, анан аскерлердин катар санагын иретин билеби үчүн санайт да. Анан жанагы Тазмайнабад жоругу деген ошондон сөз чыгат. Келип санаса эле 10дукта бир киши жетпейт. Анан кайра башынан санайт, кайра бир киши жетпейт. Анан ал 2-3 ирет санагача калгандары баары санагын санап бүтүп, ирети так болуп туруп, эсептин кол башчыга алып келет, баары түгөл дейт да. Тазбайматтын санагы чыкпай атат, бирөө чыкпайт дейт. Каякта деселе санап келсе эле кайра жок. Кайра санаса кайра жөнөт. Анан аягында табатып, "Ой, сен Манасты санабай койгон турбайсыңбы?" Себеби чоң казатка аттанганда Манас катардагы жоокер болгон. Мына теңдик. Кыргыздын каны падышасы. А жортулда кол башчылыкты Алмамбетке тапшыргандан кийин кан болсо да катардагы жоокер болуп орун алып атат. Мына Кыргыздын улуулугу, мына Кыргыздын теңдиги. Ал жерде бийликтин ээси болсо мен муну жасабайм, мен өзүмдүн куркун гана жасайм, тигилер аткарат деген түшүнүк жок. Баары тең болгон. Эмне болсо да сап башында жөнөкөй катарында бул. Деген эле түшүнүк. Мына ошол бий институтуна келгенде Кыргызда жанагы сот маселеси да, аткаруу маселесин көзөмөлгө алып, ошонун жоопкерчилигин жүгүн көтөрүү ошондо болгон. Эң биринчи ошонун жүгүн көтөрүү. Ошол эле принципте үй бүлөдөн башталып атпайбы? Ата баарына жоопкер милдеткер өзү баштап өзү жооп бериш керек. Бүт бар жогуна. Бу. Анан эл башы келгенде бир өзгөчөлүк бар. Тарыхта мындай бир өзгөчөлүк байкалат. Уруулардын жана уруу институту дегенде ошондо бир өзгөчөлүк. Бизде азыркы принцип менен айтканда конгломерат жашоо болгон экен да. Уруулардын конгломераты. Борбошдуктурулган бийлик болгон эмес. Жай турмушта. Жай турмушта ар бир уруу өзүнүн баш бийи менен эле чектелген. Ошон үчүн баш бий деген урууга туура келет дегеним, баш бий менен эле чектелген жашоо болгон. Маселенин баары уруулар өз менен жашап келген. Бирок сырттан коркунуч туулуп жоо келгенде, анан жанагы принциптер уруулар канатка биригип, анан эл башына.
эл башчысы кол башчы болгон. Ошондо канды шайлаган. Канды ошол канат бийлердин ичинен, баш бийлердин ичинен. Баш бийлердин ичинен канат бийлерден. Ошондо жанагы курултай маселеси келгенде биз иликтөөбүз боюнча мындай салыштырмалуу ошо баш бийлердин эсебинен жалпы ошол улуттук жыйын дегенде болгон. Ошо улуу жыйында баш бийлер биригет дагы, ошолор канат бийлерин алып чыгат, бул жана кол башчылыкка, аскердик тутумда. А жалпы канды ошол баш бийлердин ичинен чыгарат. Татыктуусу. Ошондо дагы колунан келген, тажрыйбасы бар, ошол согушта элди көрсөткөн, баардык тарабынан төп келгенин келип чыгарган. Мына ошол жерде шайлоо болот. Себеби ал жерден сырттан да бирөө көзөмөлөт, силерден ушу татыксыз, ушу кан болсун деген сырт түшүнүк жок, уже бул ички маселе. Ана келгенде ошол улуу жыйында ошол 40 болобу, канча уруу болсо, ошо баш бийлер, уруу бийлери келип туруп ошол бир канды шайлашкан. Бар жогу өз изи менен, өз милдеттери менен так жана акыйкат чечилген экен да. Албетте биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө жалпы гана түшүнүктөр менен чектелдик. Анын ичинде аксакал деген ким? Анын өзүнүн толук милдеттерин толук айта алганыбыз жок. Ошол эле мезгилде бийлердин дагы өзүнүн милдеттерин толук чече алганыбыз жок, себеби ал көп убакыт талап кылат. Ошон үчүн кийинки бир көрсөтүүлөрүбүздө биз мына ушул маселеге токтолобуз. Ошол эле мезгилде бизде алдыда дагы чарбалык маселелер калды. Кандай турмуш курушкан, жашоонун шарттарын кандай өздөштүргөн, мына ушул маселелер боюнча кийинки көрсөтүүлөрдө жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Өз элиңди, өз тилиңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил. Жана аны көздүн карегиндей аяр сакта. Ал сенин өмүрүң, көрөр күнүң, ичер сууң.